Сууга түшүүчү жайлардын коопсуздук эрежелери жана талапка жооп бериши текшерүүгө алынды. Жай мезгилинде аба ырайы ысык болгондуктан тургундардын көпчүлүгү бассейнде же көлмөлөргө эс алууга барышат. Бирок ошол эле учурда өздөрүнүн жана балдарынын коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан адам өмүрүн алган кырсыктар дагы катталып келет. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 6-июнунда Бишкек шаарындагы Ала-Тоо аквапаркында 3-класстын окуучусу сууга чөгүп кетип каза болгон. Маалыматка ылайык, байкабастыктан адам өлүмүнө алып келүү жана керектөөчүлөргө коркунуч жаратуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жогорудагыдай каргашалуу кырсыкты алдын алуу үчүн шаардагы өткөрүлүп жаткан иш Алымбек ата бассейнин текшерүү менен башталды. Бул жердин куткаруучусунун формасы, балдарга берилүүчү суу желеттери жана баллондору жок болгондуктан эскертүү берилди. Андан соң Байкөл балдар сууга түшүүчү жайы текшерилип, ал жер иште элегине байланыштуу коопсуздук эрежелери тууралуу түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, пикир сунуштамалар айтылды. Алымбек ата бассейнине барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ал жерде өздөрүнүн суучул куткаруучулары болуш керек. Сертификаты бар, окутулган талаптары менен жанагындай суу жилеттери жана андан башка баллончиктери болуш керек. Ошонун баарын эскертмелер кагаз түрүндө берилген. Андан тышкары бүгүнкү Байкөл көлүнө да келдик. Бул жакта азыр иштетиле экен. Алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Спасательдерди окутуш керек, кайыктар болуш керек, табличкалар илиниш керек деп ээсилер менен жолугуп, администраторлор менен жолугуп, шаардык органдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Балдардын коопсуздугу үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги биринчи кезекте болушу керек. Ата-энелерге балдарды өздөрү көзөмөлдөө жагын сунуштайбыз. Көзөмөлдөш керек. Балдардын сууга түшүү көзөмөлдөп, сууга түшүү эрежелерин үйрөтүш керек. Ата-энелер өзү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат элек да. Ошондой эле Талас шаардык мэриясы тарабынан атайын сууга түшүүгө болбой турган кооптуу делген жерлерге эскертүүчү жарнактар илинүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй атайын табличкаларды илинди. Андан тышкары бардык суу жээктериндеги барып жаш балдарга түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Ата-энелер менен иштеп атабыз. Билим берүү мекемелери менен бир топ иштерди жасап атабыз. Муну менен катар балдар оюн-зоок паркындагы аттракциондордун абалы, алардын коопсуздук эрежелери жана техникалык паспорттору да текшерүүгө алынып, түшүндүрүү иштери өттү. Мындай жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын максаты жаш балдардын коопсуздугун сактоо, каргашалуу адам өмүрүн алган окуяларды болтуртпоо жана аларды алдын алуу болуп эсептелет. 2022 жылдын 7-июнуна карата алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 20 адам сууга чөгүп каза болгон. Учурда кырсыктарды алдын алуу үчүн окутуу даярдык иштери жүрүп жатканы кырсыктарды дагы да болсо азайтат. Сыймык Барманов, Кайнар Ормонов, Талас шаары.